Мына ушундай жабдык тонналаган жашылча жемиштердин, кылкандуу дан эгиндеринин жана тоюттун уруктарын тазалап, бөлүштүрүп, сапаты жакшы үрөөн чыгарып, 4 облустун дыйкандарына таратат. Мындай жабдыктардан бир нечеси бүгүн ишке кирди. Ачылышка Айыл чарба, тамак аш, өнөр жай жана мелиорация министри, Япониянын Кыргызстандагы элчиси жана айыл чарба адистери катышты. Белгилей кетсек, аталган жабдыктар Япониядан JICA уюмунун жардамы менен алынып келинип, КВС кооперативине тапшырылган. Жашылча жемиштердин үрөөнүн тазалоочу алдыңкы ушул деңгээлдеги заманбап ушул цех ачылып атат. Негизинен бул бүгүнкү Кыргызстанда ошо айыл чарбасынын өзөгүн түзгөн үрөөнчүлүктү алдыга жылдыруу, ошол айыл чарбасынын тармагын өнүктүрүүдө ошол үрөөнчүлүк чоң роль ойноп турганын белгилеп турат да. Япониянын эл аралык кызматташтык JICA уюму бул цехти курууда Кыргызстан үчүн, айыл чарбасы үчүн бүгүн мындай бекер ушул цехти мындай берип жатат. Ачылышка келген конокторго ар бир жабдыктын иштөө ыкмасы көрсөтүлдү. Дал ушундай жол менен сапаттуу үрөөндөр чыгып, дыйкандарга таратылат. Ошондой эле кооперативдин адистери дыйкандарды окутуп, урукту эккенден баштап түшүм бергенге чейин көзөмөлдөшөт. こっちに落ちたのは細いから薄い種で、こっちに落ちたのは幅が広いから厚い種。こういう選別をしています。 Вот смотрите, семена щуплые, по толщине тонкие, они сразу в этой части уходят вниз, падают. Поэтому посмотрите, вот они вот такие вот тонкие. Чет өлкөдөн бизге компания контрактник, биз менен заказчиктер бизге родительский линия жөнөтөт, аталык энелик линияларын жана технический задание жөнөтөт. Ошол технический задание карашта биз дыйкандарга жазып беребиз, кандай кылыш керек, эмне кылыш керек, качан чаңдаштырыш керек, ошо бүт поэтапный, пошаговый, кадам сайын баарын карап түшүндүрөбүз. Жана ар бир регионунда бизде регионалдык представитель бар. Ал инструктажный мониторинг жүргүзөт. Ошо инструктажный мониторингде баарын карап, жакшылап дыйкан жана технологияны сактап жазап жатпайбы, ушунун баарын карап, үйрөтүп контроль качествоны, сапаттын контролун карап берет. Ал эми бул жабдыкта кунжут атайын иштелип чыгып 3 бөлүккө бөлүнөт, чоңу кичинеси анан атайын тазаланат. Ал эми бул иштеп жаткан жабдык болсо, көп бурчактарды үстү жалаң таштандылар кетсе, астына чоңдор, анын астына майдалар болуп, атайын мындай баштыктарга салынат. Япониядан чыккан техникалар дүйнөдөгү эң сапаттуу жана акыркы үлгүдөгү жабдыктар катары таанылып келет. Мына ушундай техникалардын жардамы менен иштелип чыккан үрөөн жакшы жыйынтык берет деген ойлорун билдиришет адистер. Биздин максат жогорку сапатка өтүү. Андыктан Япониядан алынып келген жабдыктардын жардамы менен жакшы түшүм алып дүйнөлүк рынокко чыгуу. Учурда кыргызстандык кооператив менен иштеше баштадык. Ишибиз илгерилеп, дагы да кызматташа беребиз. And also set up the own mechanism for the system for how to support the farmers. Кошумчалай кетсек, үрөөн сорттогон ишкана Кыргызстанда алгачкы жолу ачылды. Алдыда аймактарда да мындай жайларды ачуу мерчемделүүдө. Негизги максат келечекте коңшу мамлекеттерге сапаттуу уруктарды экспорттоо. Нурай Кайратова, Жумабай Исманалиев, СТВ.